Азыр бизге ордер келди 85 сомдон 10 USDT алам деп. Ошону подтверждать эткени көрөбүз азыр. Пока биз контрагенттин төлөгөнүн күтүп атабыз. Бул ссылка аркылуу ордердин ичине кирсек болот. Ассаламу алейкум, онлайнсыңарбы? Ва алейкум салам. Ооба. Перевод по номеру кыла берейинби? Ооба. Кээде мындай болушу мүмкүн. Биз способ оплаты деп Мбанкты байладык. Контрагент купитти басты дагы. Анан Мбанктын барып төлөйүнчү акча жок. Анан бияка суранышы мүмкүн да. Оптима банк менен төлөсөм болобу депчи. Ошон үчүн байланышта болуп турган жакшы. Котордум деген кнопканы басты тиги. Биз азыр барабыз дагы, шашпай Мбанкты карайбыз. Бизге 901 сом келиптир. Ушул жерден шашпаш керек. Параллельно 2 заказ болуп калышы мүмкүн. Мисалы 901 сомдон 2 болуп калышы мүмкүн. Ошол убакта кимиси төлөгөнүн билиш үчүн бияктан чек сурайбыз. Чек жөнөтө аласыңарбы деп. Анан алар жиберген чек менен салыштырып өз-өзүнчө жооп беребиз. Азыр бизде бир эле заказ, ошон үчүн чек сурабайбыз, платеж полученди басабыз. Нага чейин түштүбү деп сурап атат. Ооба, түштү. Азыр фото-ром. Бирок могул жерде биз азыр кыргызча сүйлөшүп атпайбызбы? Бул переписка негизи орусча кылган жакшы. Себеби эгер спорный момент жаралып калса, Binance'та биздин чатты карап туруп, эмне жөнүндө сөз болуп атканын, кандай башталганын, кандай бүткөнүн же кандай бүтпөй токтоп, ошо спорный момент жаралып калганын Binance түшүнүш керек, техподдержка. Ошон үчүн бул жерде орусча сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Так, платеж получен. Я получил. Получить код дейбиз дагы. Бизге SMS менен келген кодду бул жерге жазабыз. 934 924. Все, вы перевели актив дейт. Рахмат дейбиз. Силерге көрсөтөм деп атып бир аз кармап койдум, ошон үчүн рахмат дейли дагы, лайк коюп коелу.